тынчтыктын, жаздын, эмгектин символу жана баарыбыз эңсеп күткөн шаңдуу майрам жана элдик майрам. Тынчтык менен эмгек ар бир адам жашоосунда таяна турган кош дөөлүк жана жашоо ураны эмеспи? Ар кимибиз ак ниет эмгегибиз менен үй бүлөбүздү, аймагыбызды, өлкөбүздү өнүктүрүп келебиз. Ар бир атуу өлкөбүздөгү тынчтыкты, ынтымакты, биримдикти көздүн карегиндей сактоосу бул өтө чоң мааниге ээ. Ал эми майрамдын кыскача тарыхына кайрыла кетсек, 1-май Совет мезгилинде 1-май эмгекчилердин майрамы деп эсептелинип, анын тарыхы 1886 жылдын 1-майындагы америкалык жумушчулардын эмгек талабына байланыштырылып келсе, Кыргыз өлкөсү эгемендик алгандан бери 1-май майрамына жазгы түс берилип, идеологиялык басымдан аркылуу аракети жасалганы байкалат. Бүгүнкү күндө 1-май дүйнөнүн 66 өлкөсүндө салттуу майрам катары белгиленет. Андыктан гүлгө оронгон жадыраган жаз майрамы 1-май эмгекчилердин майрамы менен 10А классынын жалпы жамааты баарыңыздарды чын дилден куттуктайт.